варианты много кийинки болсо, кийинки ошо жоокерлердин, эр жигиттердин ээр болгон экен. Көк менен көктөп кураштырып жасаган да. Мындай найза менен сайса чалкалай калса, чалкалай турган кылып туруп ошону жасаган. Алдынан сайса келип туруп алдын тосуп кала турган. Амортизация да бе. Ну болсо чоң балбандардыкы. Тиги болсо стандартный ээр да. Мына ушундай ээрлер. Жо мына ээр монголдордуку. Иә. Монголдор баягы алтайлыктар биздин буабызда ошондой. Бул ушу жоокерлердики болгон экен да, ошондой экен. Анан эми мына жер атам өзү уста киши болгон. Атамдын буюмдарын мына жерге коюп койдум да. Мындай отур. Ал киши өтүп кетти, 88 жашында кетти да. Анын иштеген иштери рубанкалар коюп коюпсуз да? Коюп койдум да, атаныкы да, булардын баардыгы атамыкы өзүн пайдаланганы. Мына бул менин өсүмкү. Бул баягы студент кезде мен 75-жылдан баштап мединститут окудум да. Ошондо көтөрүп жүргөн дипломатым мына болчу. Анткени мединститутта ушундай чоң керек болгон. Себеби дегенде халатыңды саласың, тапшкеңди саласың, чепчигиңди саласың, анан китептерибиз чоң болчу эле ошо китеп. Студент кезде көтөрүп жүргөн магнитофон билесиң, электроника окшойт да? Муну электроника да булар, электроника. Анан ушулар. Зенит фотоаппарат. Өзүм фотоаппаратым көтөрүп жүргөндөгү анан мына болсо апалардын буюмдары фабрика болгондо, фабрикасы ушу болгон мына көрдүңөрбү, мынтип жунтучу. Мунусу барлар өзүнчө эле бир завод, фабрикасы бардай болуп эсептелчү. Туура мына кийин чыкты го бул. Мына Мансурдун жасаткан апалардын ийиктерин восстановить этип туруп, мындай кылып туруп кыргыз кентинтеп туруп, кайра ушул ийиктерди жасатты да, мындай кылып туруп. Ошол. Анан куржундарды жасайт, мээрим кызым жасайт. Ногуларды ушул 25 жыл болуп калды. Ушуну өзүм жасаттым эле да. Ошондогу кызыгуум ушуга чейин калган экен, Осмон. Азыр өзүм жасай баштадым. Мына бул продукцияларды өзүм жасадым мунуларды. Көрдүңбү? Кумура. Доктор Абылаевдин жасаганы мына ушул мындай кумураларды. Өзгөчө башкача кумураларды жасай баштадым. Мындай кылып туруп карачы мына экен. Мындай кылып туруп. Ошо экөөнү эле коюп койдум, үйдө. Мына мындай карачы. Керамика бул дагы. Бул мына илгерки кашык да. Осуну билбей калдыңар силерчи. Көрүп калдык. Жыгач кашыктын болгондо дагы бир чөйчөккө экөө-үчөө балдарына коюп берип койсо, бир кашык менен эле ичсик мындай. Берчем, анан буга берем, анан буга берем, ушундай кылып туруп, бир кашык менен тегерет иччелекте, туурабы, сүннөт. Ошол кашыктардан калган кашык ушул. Ого, жыгач кашыктан чыгып калып. Мен бул жерде дагы бир нерсени көрсөтүп коеюн. Өзүм буюмдарымды өзүмбү, Нуке. Бир дагы мынакей. Мунуну билесиңерби, силер пайдаланбай калдыңар, билбей калдыңар. Чернилабы? Бул сиячелик. Биз ушудан жазып калдык. Мен 3-класска чейин, 4-класска чейин ушудан жаздык да. Ушул многу сиячелик мен өзүмдүн сиячелигим. Мынакей. 1965-жылдардагы 65-68 жылга чейин мен ушу менен жаздым. 68 жылга чейин. Мына ушул сиячелик. Өзүмкү. Нуке. Тарых бекен? Тарых. Анан булардын баарын китепке жазбаганда, анан кайга жазам? Жок болбосо жок болмок да. Кан табаңызга кан табак. Мына эрге жилиги, бул жерге асар тиккен да. Мына ошондой да кан табак. 20-жылдардын жылдары бар мынакей. 20-жылдарда ошо. Американский кинодо бар го, бир көзүнө шорпо, бир көзүнө эт. Ошо карачы. Кыргыздарда деле ошондой цивилизация болгон да, туурабы, Андай кылып туруп, устукандарды өзүнчө коюп, ортосуна да чоң устукандын коюп, ошондой кылып жасаган. Кымыз ичкенге. Бул болсо апамды жаткан бешиги мына. Апам жаткан бешиги. 1920 ошондой болуп калат. Эми мунугу болсо, тайын 100ке чыгып кайтыш болгон. Ошол киши кайтыш болордо мага берди эле да. Бул тайтаңдын сандыгы эле. Экөөбүз ушуга бар дүнүйөбүздү, бар бырыдырыбызды ушуга сактап жүрүш керек, алып жүр деп туруп, балдар дагы отун кылып туруп, жагып таштабасын деп туруп берди эле. Ошону мынакей сактап, ошолордун кое турган жер болсун деп туруп, ушул жерди музей кылдым ата бабалардыкы да. Туурабы? Анан кийин Нуке, дагы бир айта турган нерсе, атам 80 жашында ал киши
ырларды жазыптыр. 3 турат ыр жазыптыр. Анан ошол ырынан ошонун бир куплетин алып туруп мына жерге жазып туруп коюп койдум. Осмон карап туруп мынакей. Адыл атадан калган асыл сөз деп туруп. Кубанычым караганда ушул болду. Кайрылып бабалардын кушу конду. Ыраазымын Алланын жазганына, 6 уул 3 кыз калды арт жагымда деп туруп Атаңыз сөзү? Атамдын сөзү да жазып койдум. Жакшы сөз, аяк Ошо анан жана китепке да ошондо киргиздим ушул ырларынчы. Анан апамдын батасы бар, аны да жазып коюп койдум. Муногул болсо Таластан мага Данияр берген. Муногул ошол жанагы суу сактагыч болду. Кировкада суу сактагыч да, чоң суу сактагыч, водохранилище. Ошол суу сактагычтын алдынан табылган буюм. Шылжы деген шаар болгон экен. Бул немелер карап көрдү, тарыхчылар, археологдор карады. 10-кылымдын буюму. 10-кылымдын буюму. Мынакей, көрдүңөрбү? Муногу экөө ошол жактан чыкканда, мунунда отуруп. Анан ал жерде Тур деген археолог болгон экен. Болгон, мен аны өзүм да көрдүм, учурашып, баарлашып калдым. Ошол киши тапкан экен. Анан Даниярга берди, Даниярга Сумага берди, ушинтип 10-кылымдын буюмдары бул. Эми булар болсо кийинки Кокон хандыгынын убагындагы буюмдардан турабы, аны билесиңер мынакей. Ошентип апамдын сайган туш кийиси экен, ал жасаган туш кийиси да ал убакта эми 50-жылдарда. Кийин барып туруп, баа келиндер шөп жабып коет да, көңүдү жабып коет. Анан мен аны алып келип туруп, жууп, шайып туруп, мындай кылып туруп тазалап, мына жерге илип койдум апамга деп туруп. Апам бар азыр көзү тирүү, буну көрсө сүйүнүп атат, ушу азаматсың. Ушинтип туруп, жазап койгонуңа, сактап койгонуңа деп апам сүйүнөт.